Демек айтып аткан нерсе ушул экен да, айтып аткан. Адал дагы адал иштерде, арам иштерде белгилүү бол дейт. Өзү белгилүү дегенде мындай түшүнүш керек. Алла белгилеп койду. Кантип белгилеп койду? Алла субханалла Куранда кайсы нерсе арам экен ачык айтып койгон болду. Бүттү да турал. Мен дайыма айтып берем, мисалы, арам деди Алла. Эмне үчүн арам кылды деп ойлонбой эле койгула. Бул ойлонуу деген шайтандын бир жараткан бир күмөнү. Алла аракты эмнеге арам кылды? Анда мисалы болсо момдой болуп атпайбы? Унун пайдасы болуп атпайбы? Тигинде жок. Алла ичкенге арам кылдыбы? Бардыгын болду, токтотуш керек, бүттү. Аны мындай суроо берип кереги жок экен. Алла лахмал ханзир эмне чочкон этин арам кылдыбы? Болду. Эмнеге арам кылды? Издебей эле койгула. Караса, Алла процент арам кылдыбы? Эми субхан болду, издебей эле койгула. Эмнеге арам кылды? Тигилер деле жашап атпайбы, минтип атпайбы, тиги ушул өнүгүп кетип, жок, субханалла. Биз акылга сала турган нерсе эмес бул. Алла арам кылды болду. Алла зынаны арам кылдыбы? Болду, субханалла, болду. Адамдар деди, ушинтип жашоо, жок, биз антип жашабайбыз, субханалла. Ошонун себебинен бизге мусулмандар, субханалла, биз бул дүйнө капаста жашагандай жашайбыз. Капаста жашагандай жашайбыз, субханалла. Эмне экен биягыбыз арам. Эмне адал мындай аздай эле көрүнөт да. Шайтан ушундай аз көрсөтөт. Эми бирок субханалла биз үчүн Алла бейиш жаратканда учу кыйры белгисиз да. Учу кыйрын билбейсиң. Уй канча экен, акылыбыз жетпейт экен, машалла. Ойлоп көрсөң, бир эле комнатага кирип туруп эле, бир эле касырга кирсең, анда субханалла 70 эшик болот. Ар бир 70тен комната көңүлүңө толо турган, сен андан мындай бир сен акылың жетпей турган эмне экен? Алланын рахматтары, Алланын райымы, Алланын рахаты турат. Биз ошондо себептен бул дүйнөдө биз үчүн капас болуп турган болсо, бейиш биз үчүн кенен. Кабыр үчүн бул дүйнө субханалла бейиште отурган болсо, бирок тозок менен субхана чектелип туруп, Алла Таала капаска тыгып аткан кыямат күнү. Ал ошол жерде түбөлүктүү болот, ал жерден эч качан чыкпайт экен. Чөдасыздарбы? Ошонун себебинен биз мусулмандар артыкпыз. Аллаху акбар. Эми карап турла. Айтып аткан. Эми бул экөөнүн ортосунда күмөндүү иштер бар дейт. Эмне бар экен? Күмөндүү нерсе. Ошо макрух дейт шариатта. Макрух дегенде мындай айтканда нежелательный. Жакшы эмес. Мындай күмөндүү нерселер болот экен. Демек ушу күмөндүү нерселер бизди маселе жаратат экен. Мына эми изилдегиле. Что-то бул что-то бул жерде арам деп атат го. Бул жерде что-то бул жерде шоколадта, бул жерде бир нерсе жазылып турат го. Ушуну жесек бу жебей эле койсок бу. Бул дарыда чочконун бир нерсеси бар да, ушуну ичпей эле койсок бу. Мына эми көрсөт сенин такыбачылыгыңды. Мына ушул жерден көрүнөт экен, машалла. Түшүнөсүзбү? Тиги Алла ачыктап койгон адал деген нерсесин адалды, арам деп койгон нерсени болду, аны издебей эле кой, болду. Эми ортосунда чүт бул жерде арамга жакыныраак окшойт. Мону кылган жакшы, кылбай эле койгон жакшы. Бардың мурабаха экен, мудараба экен, карасаң субхана соода болуп атат, рассрочка болуп атат. Что-то бул жерде рассрочка берип атат. Боягында бир нерсе жок бекен я деп. Барып алып, рассрочка экен деп ала калып эле, тияк бир нерсе кыла калып эле чуркап жүрбөй? Карап, мындай детально караш керек. Анткени субханалла экөөнүн ортосунда турат. Адал менен арам ортосунда. Мына ушул экени карап турган пайгамбар. Мына ушул иштердин көпчүлүк билбейт дейт. Адамдын көпчүлүгү билбейт. Кимде ким күмөндүү иштерден сактанса, ал авирин жана динин кошо сактайт экен, болду. Мен ушул жерден токтойм. Көрүп атасыздарбы? Бүттү. Алла сен авириңди, диниңди сактап коет экен. Эгер сен ушундай боло турсаң, адалды адал, арамды арам, ортосуна күмөн кыласың. Что-то не то. Эми сен мынакей, сенин чыныгы сакалчаның билинет, чыныгы намаз окуп атканың билинет, чыныгы мечиттерге барып атканың билинет, чыныгы Алла жолуна билинет, чыныгы ажы экениң билинет, чыныгы умрачы экениңди билинет. Эмнеден билинет экен? Ошол кичинекей бир күмөн нерсе, бул авиримди жогото албайм, кокуй Алла. Билесиңерби? Динди сакташ бул өтө чоң зарыл нерсе. Иманды сакташ бул өтө чоң нерсе, субханалла. Мунун аркасында көп балалар бар. Эгерде иманга сактабаса адамдар, иманына аракет кылбаса, унутпагыла, субханалла. Бизди бул дүйнөдөчү бир эле шак тозокко, бир эле шак бейишке кармап турат. Бир эле шак. Иманыңа кичине эле кесел болсо, иманыңа кичине эле бир оору тийсе, автоматически сен уже направлениең өзгөрөт. Бейишти өзү уруп бараткансың, шуудап бараткансың да. Эми бу жерде тык токтодуң да, бир кичинекей аялыңа айтты, эми элдей эле жашабайлыбы дегенде,
Элдер кандай жашап атыптыр десе, нормальный машина, нормальный үйдө, нормальный тамак жеп атыптыр, Дубайда эс алаттыр десе, анан баягы эле тиктемен телефон ача калсаң эле, карасаң эле турат. Оңой. Мындай оңой эле турат да. Аял айтат, карачы боолар мындай жыргап жүрүшөт. Карачы, эмнеге тык капайт этип атат да. Ошо анан кийин субхана эмне болду? Шарт деп бир нерсе кылдың болду эми. Диниңди жоготуп ийдиң. Стресске түшүп баштайсың эми. Эмне болду? Сен абийирсиздик келди. Уятсыздык келди жашооңо, субханалла. Ошол нерсе оңой нерсени көрдүң да, ошо оңойрук, болот турбайбы дедиң да, эмне кирип кеткен. Демек, ким динин сактаса, анын дини толук болот. Ал эми кимдин дини толук болсо, анын иманы толук болот. Анткени дин бул иман. Чыдасызбы? Дин бул иман. Ошон үчүн дейт, айтып аткан да, алардын көпчүлүгү билишпейт деген мааниси ушул эки, көп адамдар буга аңдабай кылып алышы мүмкүн экен. Билбей кылып алат экен адамдар. Өзүнүн кандай кылышын, кандай жашашын билбей алат экен. Мен дайыма айта берем да, билбейм эми кандай ойлойсуңар, мен бул жеке оюм, уже жеке мантык. Мындай өзүмдүн оюм да. Биздин жашообуздучу эмнегедир башка бирөө деле бузган жок деп эсептейм да. Биз жашообузду өзүбүз эле бузуп баратабыз да, достор. Башка бирөөнүн кол деле салган жок, чын. Биз өзүбүз эле бузуп баратабыз. Болгон нерсеси, мындай кандай десем, бул мындай бир кичинекей бир жашоодо, бул хая кичинекей да, бул хаят кичинекей эле, аябай кичине, 60 жыл максимум. Мен 80 деп коеюн, жалко. Пайгамбар айтат го, 80 жыл бир өмүр дейт го. Бул 80 жыл өтө аз экен да. Анан биздин жашоо оюбуз да ушунча 80 жылдык эле болуп атпайбы? Ошонун себебинен биз азыр ооруп атабыз. Ушу 80 жылга. Бирок ойлоп көрсөңүз, бир намазың калып калса, бир хукуп дейт. Эми даиф болсо да бир хукуп. Бир хукуп десе канча десе, субханалла, бу канча эле? Ошончо жыл тозокто күйүш керек болот экен да. Адамдар ушунда ушу ойлойсуз да, намаз окуй, пока убакыт жок. Дин аз пока убакыт жок. Метип атам. Короче, мындай айтканда, только мындай эме да. Өзүбүздүн жашообузду өзүбүз бартабыз. Дин бул сиз менен бизди бир гана бактылыкка апарат, башка эчтеке апарбайт. Унутпагыла. Жакшылап мына азыр бул жерде сабактан чыккандан кийин мындай деп мындай тафаккур деп коет да, мындай карап туруп, мындай карасаң, тегерек четтин баары карасаң бир мыйзам менен болот атат. Күн Алланын өкүмүн укту, чыкты, тияка барат да сажда кылат. Алла, өкүмүңдү аткардым дейт. Түн келет анын аркасынан. Түн да келет дагы, анан кийин ал актыкка келгенде, Алла, сен өкүмүңдү аткардым дейт. Шамал ал өзүн Алланын өкүмүн аткарат. Ар бир жалбырак, бүт нерсе Алланын өкүмүн аткарып атат да. Алланын өкүмүн. Карасаң, мындай жакшылап карап көрсөң, Алланын улуктун таба бересиң. Ошондо азыркы сенин болуп аткан проблемаңдычы, кичинекей өзүңдүн оюңа өзүң кул болуп калган нерсеңди мындай түшүнөсүң да. Чын эле бардык нерсенин бардыгы Алланын өкүмү менен болуп аткан болсо, менин азыркы ойлоп аткан оюм, менин кичинекей бир проблемам бул эчтеке жарабайт дей. Алда аябай андан да чоң проблема жатат. Азыр бирөө айтат го, устаз дейт, мен деген 3 жолу өлөйүн деп көрдүм дейт. 3 жолу өлүптүр да, короче. Өлбөй коюптур. Анан өлбөй койдум десе болду. Сен Алла Таала пешиңе тагдырыңа өлүмдү жазбаса эч качан өлбөйсүң деп турабы? Баягы айттым эле, бир сабактарда уккан болсо, бирөө эми өтө калкылуу ийбейм, 12-чи этаждан секирип кеттир. Өлөм дептир да. Жерге талып түшүптүр да, болгон ойлойсуң, Алланын кудуретин карабайсыңбы? Сөөктөр мондай жана по кусочкам бөлүнүп кеттир, бирок башы эчтеке болуптур да. Анан 40 сөөгү да ордунда экен да. Мондай эме болуп кетпептир жанагындай. Бар го адам жүлүнү үзүлүп кетип деген болот го. Анан кийин мындай кал, дем салып кой, хорошо, дем салып коюн деп барсам, карасам, жатат жылжыйып койчу. Айтам, эмне болду десем, сен өлөйүн деп секирем. Таксырым дедим. Алла өлүмдү жазбаса, эч качан өлбөйсүңөр. 10 жолу секирме ага деп.
Эми тагдыр деген нерсе бар да. Эми ойлосоң, сенин тагдырың Алла жазган болсо, Алла тууралап койгон болсо, субханалла, эмнесине кейисиң? Ушул болгонуна ыраазы болуш керек да. Мына азыр болуп атат да мынакей. Мен азыр сүйлөп атканда ыраазымын. Алхамдулилла, Алла кичинекей мынча бир илим берди, машалла, бир хадистен түшүнүк берди, сабак берди, машалла. Эми ошол нерсени азыр жеткизе албайм. Кудайга шүгүр, алхамдулилла. Канча молдо бар, мисалы, жеткизе албай атат. Аллам мага ушул мүмкүнчүлүк берген экен, машалла. Карасаң, эми карасаң, дагы бир нерсе бар да. Ушул хадисти канчанын кулагына Алла угузбайт да. Силердин кулагыңар угуп атпайбы? Бул тагдыр да турабы? Карасаң, урматтуу мусулман экен, Алланын ушул диниңди сактап кал деген нерсе ошол. Диниң сактайт, абийириңди сактайт экен. Кадим кандай нерсе? Бул адамдар түшүнгөндө түшүнбөгүлө. Гайри диндер түшүнгөндө биз айтабыз, гайрил магдуби алейхим валдалин. Алладан Алла ошо кайыр дини бөлөктөрдүн динине бизди ошондон алыс кыл деп атабыз. Көрдүңүзбү? Ошолорго кошпо бизди деп атабыз. Биз болсо бир ошолордун оюна макул болуп атабыз. Биз кимдин оюна макул болушубуз керек? Алланын, анын пайгамбарынын. Эми Алланын, анын пайгамбарынын өкүмдөрүн ким жеткизет силерге? Молдо, субханалла. Демек, молдолордун илгеркилер тууралуу айткан укла. Айткан ук, субханалла. Акыйкатындаки уга турган, ээрчи турган. Азыр мен сакалдын фазилети туурасында китеп окуп отуруп, ошол бир сонун бир эмеге түшүп болуп калдым. Алла Таала пайгамбардын аркасынан ээрчиштик Куран менен өкүм кылды. Анан кийин анын түшүнмөсүндө мындай жазып койгон экен да. Алланын элчиси пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын аркасынан ээрчүү ошол адам бактылуу кылат, бактысыздыктан чыгарып бактылуу кылат дейт. Кедейликтен чыгарып ырыскылуу кылат. Анан дейт да, акылсыздыктан чыгарып акылдуу кылат деп жазып коюптур. Мынакей. Пайгамбардын аркасынан ээрчүү да. Силер баарыңар артынан мынакей казалдарды угуп атасыңар азыр. Калгул олия, баландай олия, тигинде олия деп турабы? Эми ошолордун баардыгы тең, субханалла, ошол бизге окшогон эле мына 50-ге 40-ка чыккан эле жигиттер экен көрсө ошондой айтып аткандарчы. Эмне үчүн билесиңерби алар ушундай сөздөр сүйлөгөн? Анткени алар пайгамбарыбыздын айткан сөздөрүнө, дин шариятынын сөзүнө сугарылган адамдар болгон. Ошонун сөзүн алардын сөздөрү ушундай улуу болуп кеткен. Эми мен мындай эле простой түшүндүрүп берейин азыр. Эми калуу бияка кое турайын эми. Аксакалдар Алла ыраазы болсун. Карап көр. Мынакей. 12 жыл ара качкен. 5 жыл зектик кылган. О, тиякта өзүлөр айтканда эс алып келген. Көчөнү бир Алланын буйругу менен субхана бирөөнү өлтүрүп алган. Көчөнү субханалла зына кылып узучу салып жүргөн. Көчөдө жинди болчу. Ал келатканда керек болсо тоок кире каччы. Эми карасаңар эми. Ошол айылдарыңарда имам болуп калат. Айылыңарда имам болуп атабы? Мен эчтеке болбойт. Болду эми. Телефон ал. Телефон көрбөгөндөй болуп тур. Мен ладно. Түшүнүп атасыздарбы? Эмнени айтып баратам? Көрдүңөр, Алланын сөзү кандай адамды көтөрүп коет. Түшүнүп атасыздарбы? Ошон үчүн азыртадан субханалла пайгамбарыбыздын хадистерин көп окугула. Мынакей азыркы заман өтө сонун болду. Аалымдар абдан көп болду. Китептердин баарын которуп таштады. Мен атайын ошо биздин устаздардын которгон китептерин алып келип окуй берем силердин алларга. Түшүнүп атасыздарбы? Эмне үчүн? Анткени буларга да урмат керек. Булардын эмгеги бар. Окугула. Эртең күндө ошондо сиз менен биз эртең карганда жашыңда калжаң болсоң, карганда жалжаң болосуң, жашыңда жалжаң болсоң, карганда калжаң болосуң болбой, субхана азыртадан өзүбүздү өзүбүз субхана даярдашыбыз керек. Мына демек абийир да сакталат экен, дин да сакталат экен, ахиретибиз да сакталат экен иншалла. Аракет кылабызбы? Иншалла. Аллахым разы болсун. Амин. Субханакаллахумма ва хамдика анта астагфирука ва атубу илейк. Аллахым бизди адалдан алыс кылгын, арамдан адалга жакындаткын, арамдан алыстаткын. Аллах ошо күмөндүү нерселерин жүрөктөрүбүзгө салып, ошо күмөндөн алыс кылгын, абийирибизди дини сакташка тоофук берер.